Бакара сүрөсү окулган үйгө шайтан жолбойт, кире албайт. Шайтан кирбегенден кийин бакытсыздык, уруш жаңжалдарды кошо чыгат, периштелер келет, береке, жакшылык, бейпилдик, молчулук баардыгы үйгө келет. Ошондой эле Бакара сүрөсү бул 114 сүрөнүн ичинен эң узун сүрө бул Бакара сүрөсү. Бакара сүрөсү 286 аяттан 49 беттен турат. 6256 сөздөн турат. 26154 тамгадан турат. Жана Кур'ан-ы Керимдин эң башына келет. Фатихадан кийин келе, Фатиха сүрөсүнөн кийин эле Бакара сүрөсү турат. Бакара сүрөсү ушунча артыкчылык болсо дагы, эмне үчүн Аллах Таала бул сүрөнү Бакара деп койгон? Эң кызыгы ушул да. Эң узун сүрө, эң ыйык сүрө, Кур'ан башына келген, бирок аты Бакара. Бакара деген мааниси уй. Башка ат жок беле. Пайгамбарлардын аттары Юсуф, Юнус, Худ, Амбия деген көптөгөн аттар бар сүрөлөрдүн. Бирок эмне үчүн Аллах Таала ушул сүрөгө Бакара деген нам берген? Анткени Аллах Таала бул сүрөдө Бакара окуясын баяндаган. Мурдагы заманда Бани Исраил коомунда Муса алейхиссалам заманасында Бакара деген уй менен баянданышкан бир окуя өткөн. Аллах Таала ушул сүрөдө мына ошол окуяны баяндаган. Мурдагы заманда өтө бир бай киши бар эле. Бирок бир да тууганы жок экен да. Жалгыз бир тууганы калган экен, абакесинин баласы калган экен. Ал аябай кедей, жакыр. Бай туугандан келип жардам сураса, ки сараңдыгынан дүйнө болгон сүйүүсүнөн жардам бере албайт эле. Сурайт, жалынат, жалбарат, такыр бербей коет. Ушун күндөр өтөт, жылдар өтөт. Анан баягы көр албасы үкүчөп, муну өлтүрбөсөм болбойт экен, мунун ажалы келбейт экен, муну тезирээк өлтүрүп, мураска ээ болуп калайын деп, баягы кедей тууганы келип туруп түндөсү бай тууганын өлтүрүп салат. Өлтүрүп туруп, элдер мени өлтүргөнүн билбесин деп, кошуна айылга алып барып, баягы өлүгүн таштап коет да. Эртеси ызы-чуу болот, ал адамга кабар жетет, чакырат, муну ким өлтүргөн, муну билбейсиң, бул сенин тууганыңбы деп сураштырат. Жок, ал мен өлтүргөн эмес, муну силер өлтүрдүңөр, өлүгү силердин айылыңардан чыкты деп, ошол жактан талашат. Талашып отуруп Муса алейхиссаламга келет. Муса алейхиссалам, ол Алланын пайгамбары, Алла менен түз сүйлөшөт элең. Бизге ушул байды ким өлтүргөн, ошону таап бер дейт. Муса алейхиссалам Алладан сурайт, Аллах өкүм берет, ан тазбаху бакара. Силер уй сойгула, ошо уй сойсоңор анан табылат дейт. Муса алейхиссалам келип коом барын чакырып, Аллах Таала ушундай өкүм берди. Бул байды ким өлтүргөнүн биз ушул уйду союп анан табабыз дейт да. Коому ататтахидуна хузва. Муса, сен бизди шылынап жатасыңбы? Биз сага байды ким өлтүрдү, ошону таап бер десек, сен каякта эле бул нерсе менен байланышпаган уй сой деп айтып жатасың. Бизге уйдун кереги жок, уй сойбойбуз дейт. Анан Муса алейхиссалам, мен силерге окшогон надан эмесмин, Алла өкүм берди, ушуну аткаргыла дейт. Анан жалкоо миң шултоо дегендей, Бани Исраил коому аткаргысы келген жок. Анан аткаргысы келбей, эми биз кандай уй союш керекпиз? Уйдун түрлөрү биз аябай көп. Кандай уй союш керекпиз дейт. Аллах Таала айтат: "Бакаратун ла фариду ва ла бикрун аванун байна залик." Ал өтө жаңы төрөлгөн музоо дагы эмес, карып калган дагы эмес, орто жаштагы күчкө толуп турган уй болсун дейт. Эскертүү катары фафалу матмарун, силерге эмне өкүм берилсе, ошону аткара бергиле дейт. Бирок Бани Исраил коому бул эскертүүнү түшүнгөн жок дагы, кайра экинчи жолу сурайт. Малаундуха, эми өңү кандай болсун дейт. Өңү кандай болсун дейт. Анан Аллах Таала суроосуна жооп катары софро фақиул лаунуха тасурун назирин. Ушуна сап-сары болсун, аны көргөндө көз кубана турган болсун дейт. Көзгө жагымдуу болсун дейт. Бул жоопко да канаттанбастан Бани Исраил коому кайра үчүнчү жолу сурайт экен да. Муса, бизге кечке эле сурата бербей, бир уйду толук эле башаяк бир кабарлап сүрөттөп берчи дейт да. Анан Аллах Таала макулан деп туруп, бир эмес, эки эмес, 4 шарт Аллах Таала айтат. Биринчиси, жер айдабан болуш керек дейт. Билесиздер, мурдагы заманда ойлор, букалар жер айдайт эле. Жер айдабан болсун, суу көтөрбөгөн болсун, денесинде эч бир кемчилиги жок болсун, мүзү кыйшык, кесик. 4-үнчүсү, сапсар болсун, башка бир дагы өң, ак карадагы өң аралашпасын дейт. Жалпы 6 шарт болду. Анан бак короосун, жайлоосун караса, бир да ой буга дал келбейт экен да. Бирөөсүнүн жашы келгисе, бирөөсүнүн өңү дал келбей калат. Кыскасы, такыр дал келбейт. Алымдар айтат, бул уйду таппайт болчу дейт. Бирок Бани Исраил коому ушул шарт укканда, инна инша Аллаху ла мухтадун. Эгер Аллах кааласа, биз бул уйду сөз табабыз деп, инша Аллах сөзүн айткан экен да. Ошол заманда ушул 6 шартка дал келген, жооп берген аламда бир жалгыз уй болчу. Мурда ошол эле заманда бир такып адам уулду болуп, уулу бир аз соңойгондон кийин
бир музоо сатып алып, музоону жайлоого алып барып, я Алла, ушул музоону баламга арнап алдым элем, сага тапшырып атам, сага табыштап атам. Өзүң уну сактап, чоңойтуп, бир багып бергин деп Аллах Таала табыштайт. Эч кимге табыштабастан жайлоого жөн эле кой берип коет. Анан ал такып адам көп өтпөй бул дүйнөдөн кайтыш болот, баласы чоңоет. Атасы такып болгондон кийин баласы аябай такып болуп чоңоет дагы, өсөт дагы. Өтө такып эле. Энесине абдан кызмат кылган, энесинин көзүн кармап турган бир мындай өтө адептүү бала болуп чоңоет. Түннөсү 3кө бөлүшкөн. Түнүн биринчи бөлүгү энеси уктаганга чейин башына турчу экен да. Бир кызмат болуп калса, бир муктаж болуп калса, мен жок болуп калбайын деп. Экинчи бөлүгүндө тахажжудка туруп, я Алла, ошо энемдин өмүрүнө береке бергиниң, дин соолун чыңгылыгынын, үй бүлөгүнө береке бергиниң деп өзүнө үй бүлөсүндө дуа кылат экен. Үчүнчү бөлүгүндө бир аз ай салчу экен да. Эртеси туруп отун ташып иш кылчу. Түшкөн киресе аз болсо дагы ошондо 3кө бөлүшкөн. Биринчи бөлүгүн кайра эле энесинин муктаждыгына. Ошо эмне энем апам эмнеге муктаж болуп атат, ошону аткарып берейин деп, ошонун баардыгын апасынын муктажын бүтүрчү экен да. Экинчи бөлүгүндө үй бүлөсүнүн муктажын бүтүрчү экен, үчүнчү бөлүгүндө садака кылчу экен. Ушундан күндөр өтүп, бир күнү энеси чакырып калат. Балам, сен жашоонун бир аз кыйналгандай көрүнөсүң. Атаңа раматылык, баланчы бир жайлоодо бир уй музоо таштап кетти эле, көп жыл болуп калды. Эми ал чоңоюп, бир ишке жарап калса керек, бир сатып, бир бутка туруп алайлы, барып ошону алып кел дейт. Анын белгиси ал ушундай сап-сары болот, күнүн шооласындай бир жаркырап, нурлуу болуп турат дейт. Анан сен аны көргөндө ага жакындабастан алыстан Ибрахим, Исхак, Якуб алейхиссаламдын Кудайдын аты менен чакырам деп чакырсаң, сага келет дейт. Анан бала апасы айткан жайлоого барат. Барса чындап эле апасы айткан жерде баягы уй бар экен. Баягы уйду атасы Аллага табыштагандыктан Алла ушунчалык чоң кылып берген, анчалык чоң уй аланда болгон эмес экен да. Баягы 6 шартка дал келген уй мына ошол уй болот. Анын чоңдугунан адамдар сүрдөнүп, баягы урданга аракет кылчу экен, бирок чоңдугунан сүрдөнгөндүктөн, коркондуктан жанына жол алчу эмес экен да. Анан алыстан кыйкырат да, Ибрахим, Исхак, Якуб алейхиссалам Кудайдын аты менен чакырам дегенде, баягы уй жууркап келет дагы. Башын ийкеп, Алланын өкүмүн сүйлөйт дейт. Сен апаңа кызматын кылгандыгы үчүн, кызматтын акысын бергендиги үчүн, талаптагы кызмат кылгандыгы үчүн Аллах Таала мага эмне өкүм берсең, ошону аткарсын деп өкүм берди. Кааласаң, могу тоону теш десең, тоону теш берем. Үстүмө чык, калаңын жериңе жеткирейин дейт да. Бирок мындан таң калыштуусу, баланын таквачылыгын, баланын адемин караңыз. Кечирип кой, бирок апам мени сени тоон тешсин деп өкүм берген эмес, үстүңө чыгып келсин деп өкүм берген эмес. Жетелеп келсин деген. Жүрбас деп туруп, апасынын астына жетелеп келет экен да. Апасына келип, апам эмне кылайын бул уйду, эмне кылайлы, сатайлыбы, багайлыбы дегенде, апасы айтат, сен муну базарга алып барып саткын. 3 динар, 3 алтын тыйынга сатасың. Бирок бир шарты бар, эгер сага бир клиент келсе, бир кардар келсе, биринчи мага кабар бересиң, мен ыраазы болсом, сата бер десем, анан сатасың. Ушул 3 динардын азайтпа дагы, көбөйтпө дагы дейт. Баласы макул болуп базарга чыкса, булундай уйга баягы клиент тез эле табылып калат дагы, канча турат дейт. 3 динар. Машалла, өтө арзан экен. Мага сатчы дейт. Макул байке, сизге сатам, бирок бир шарты бар. Не болгон шарт? Апам ыраазы болуш керек. Азыр могу жакын жерде жашайбыз. Апам бир кабар берип келейин, эгер сат десе сизге сатам дейт. Кечирип кой, бирок мен убактым тар эле, мен 3 эмес 6 эле кылып берейин, мага эле сата берчи дейт экен да. Бала карап туруп, байке кечиресиз, 3 дагы эмес, 6 дагы эмес, ушул уйдун салмаганчалык алтын берсеңиз да, мен муну уйду сатпайм, апам ыраазы болмойн дейт да. Чууркап барып апасына келет да, ушу кабар айтса, макул балам, анда 6 динарга саткын дейт. Барып келсе, баягы клиент кетип калган. Дагы бир аз өткөндөн кийин дагы бирөөсү келет. Канча уй? Уйу 6 динар турат дейт. Жакшы. Анда мен сатып өтө арзан экен, мага сат дейт. Макул байке, сизге сатам, бирок бир эле шарт. Жанагы шартты кайталайт да. Апам ыраазы болуш керек. Мен убактым тар эле, мен 6 эмес 12 кылып берейин, мага эле сатып бер дейт экен. Бала баягы сөзүн айтат. Эгер уйдун салмаганчалык алтын берсеңиз, мен бул уйду сатпайм дейт да. Анан чурукка барып апасына кабар берсе, апасы жылмайып, балам, сыноону өттүң дейт экен да. Сага 2 жолдон келген адам периште эле дейт, адамдын келбетиндеги. Сени мага болгон итаатыңды, баш ийүүңдү текшериш үчүн келген эле, сен сыноодон өттүң дейт. Эми барып ошол адамга барып сурагың дейт. Ушул уйду биз сатайлыбы же сатпайлыбы, ошол периштеден кеңеш сурагың дейт да. Бала барып баягы адамга, периштеге барып кеңеш сурайт. Периште аябай сүйүнүчүн кабарын айтат дагы. Анан жакында ушул заман эң улуу пайгамбар Муса алейхиссалам өзүнүн коому менен келип, ошол уйду сатып алат. Ошол келгенде бул уйдун салмагы канча болсо, ошончо алтынга саткыла дейт да.
ошол келгенге чейин багып тургула дейт. Ошентип көп өтпөй Муса алейхиссалам өзүнүн коому менен ааламды баягы 6 шартка дал келген уйду издеп жөнөшөт. Анан издеп жөнөп отуруп баягы баланын уюна туш болуп калат. Анан ошончо баа менен сатып алат дагы. Сатып алгандан кийин Аллах таала фазабахуха, эми бул уйду союгула дейт. Соёт дагы. Анан кайсы бир жилигин бир бөлүгүн алып туруп, баягы өлгөн, бай өлгөн эле да. Ошону ким өлтүргөнүн табыш керек эле негизи максат. Баягы бөлүгүн алып туруп, байды чабат. Чапканда Алланын өкүмү менен баягы өлгөн бай тирилет дагы. Мени баланча адам өлтүргөн, мени ушул тууганым өлтүргөн деп тууганына ишарат кылып туруп, кандай өлтүргөн, эмне өлтүргөн, кайсы күнү өлтүргөн, кандай иш өлтүргөн, ошонун баарын сүрөттөп туруп, кайра өлүп калат да. Кайра өлгөндөн кийин анан элдер ошакта Муса алейхиссалам баары чечим чыгарып, баягы өлтүргөн тууганын дагы өлүм жазасына чечим чыгат да, ал дагы өлөт. Эми бул окуядан ала турган сабагыбыз көптөн сабактар алсак болот. Биринчиси дүйнөнүн сүйүүсү. Дүйнөнүн сүйүүсү байды сараң кылып койду, кедейди көрө албас кылып койду. Ошол дүйнөнүн сүйүүсүнүн себебинен бай сараңдыгынан өзүнүн эң жакын, эң жалгыз тууганын колунан өлүп калды. Эми ушунча бай болгондон кийин бир аз берип койсо, ортосунан канча сүйүү махабат болот эле. Бирок дүйнөнүн сүйүүсү адамды сараң кылып койгондуктан канча зыянга учурады. Кедей дагы дүйнөнүн сүйүүсүн көрө албас болду. Мен ушунун мурасына ээ болуп калсам деп канча жылдан бери өзүнүн тууган өлүмүн күтүп жүргөн. Бирок ажалы келбеди. Анан өз колу менен өлтүрдү, күнөөгө батты, жалган айтты, аягында кайра өзү дагы өлүм жазасына чечим чыкты да. Ошол биринчи дүйнөнүн сүйүүсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хуббуд дуnya русу кулли хатия." Дүйнөнүн сүйүү бул баардык катачылыктын башаты дейт. Экинчи ала турган сабагыбыз, дин ишине биз акылга салбаш керекпиз. Ошол учурда Бани Исраил коому Алла уй сойгула дегенде, ошол колуна келген бир өлөйүн деп калган эле уйду сойгондо өкүмдү аткармактагы баардык кыжаачылык болмок эмес да. Бирок алар аткаргысы келбеди. Аткарбаштын айласын издеген сайын Алла таала шартты кое берди, аткарыш кыйын болуп кете берди да. Ошол дин ишинде биз акылга салбайт экенбиз, кандай өкүм берген болсо ошону аткарабыз. Үчүнчү ала турган сабагыбыз таква. Адам таква болсо, Аллах таала урпагына береке берет, Аллах таала урпагынын балдарынын Аллах таала рызкысын жеңил кылат. Кандай баягы таква адам Аллага табыштап, Аллага тобокел кылып, баягы оюн музонут Аллага табыштагандай, табыштап Аллах таала өзү чоңойтуп берди. Ошол сыяктуу симен биз дагы таква болсок, Аллах таала биздин өз ишибиз дагы урпактарыбыздын рызкысын жеңил кылат. Жана акыркысы эненин кызматы. Адам өзүнүн апасы түргесин, энеси түргесинде көбүрөөк кызмат кылып калса, ошол кызматтын себебинен Аллах таала өмүрүнө, жашоосуна тапкан мал мүлкүнө Аллах таала береке берет. Аллах мына негиз максаты мына ушул окуянын себебинен Аллах таала Кур'ан-ы Керимдеги эң узун сүрөнү, эң ыйык сүрөнү, эң башына келген сүрөнү Аллах таала Бакара, уй деп атап койгон. Аллах таала баардыгыбызга ар дайым Кур'ан окуп, мына ушул сүрөнү да окуп жүргөн Аллах таала мүмкүнчүлүк берсин.